Biz Razakov'dan üy alganбыз, Emakom'danчы. Акчасын төлөп бүткөнүбүзгө 5-6 жыл болду, 2-3 жыл болду, башында деле төлөгөндөр болду. Бирок ушуга чейин 21-жылды тиймек экен договордо. Бул үйгө эч кимбиз бүтпөйт атта, мындайча айтканда. Бул Емакомдун немесе Мелис Жусупов деген абишат этип атат, өзү качып жүрөт. 120 семья экенбиз, 120 семья азыр мына шок эле состоянияда жүрөбүз да. Себеп дегенде бул жерде баягы сот неме чыгарып коюптур, чечим. Пожарный ходдон немеси жок экен, калган документтери туура эле экен, биздин билишибизче. Ошол эле чечилсе беребиз деп абишат этип болбогон сүдүрүп атат да, мындайча айтканда. 21-жылы бериле турган үйдө азырга чейин сүдүрүп жүрөт. Акчабызды толук берип бүткөнбүз. Азыр адамдар не кылышыбызды деле билбей калдык. Дагы эмне дейбиз? Бул жерде өтө баягы 3 үй биле мисалы үчүн ошол жерге барды. Свет жок, газ жок, разрешение бербейт экен да сот туура чечим чыгармай сайын. Эми биз ошо жогорку соттон жакшылыктарды, жаңылыктарды күтөбүз деп отурабыз. Не кылышыбызды билбей. Бул жерде УКМКнын төрагасына Ташиевке, президентибиз Жапаровго, жогорку сот Зулушевго, дагы мына жергиликтүү бийликтерге, мэрияга бардына кайрылып, барбаган жерибиз калбады. Бул жерде не үчүн мынчалык элди кыйнап эле аркага тартып атат билбейбиз. Баягы газ деген бар экен. Газ мисалы үчүн бул үй башталгандан баштап текшериш керек экен. Качан үй бүтүп калгандан кийин анан газ сотко берип атат. Сотто анан утулуп калып атат дагы эми жогорку сотко кетиптир. Ушу мисалы үчүн өтө эле кыйналып кетти элчи. Азыр квартира, мына кыш келип атат, суукта азыр же свети жок, же газы жок. Ол үй жашашка невозможно да. Ошо сот эле жакшы чечимин оңуна чыгарып берсе, суранат элек соттон, жогорку соттон. Иш алдыга жылгыдай, элдерге кыйла жардам болгудай. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Атанбаев Эдил Зайырбекович. Биздин кайрылуубуз төмөндөгүчө. Биз Ош шаарына караштуу Маматсаков көчөсүнүн 226-үйүнүн Эмаком куруп жаткан үйдөн турак жай алганбыз. Келишимди 2019-жылы түзгөнбүз. Келишим боюнча 2021-жылдын 1-кварталына бүтүрүп беребиз деген убадалар менен бул жерде 120 квартира договор түзүп, келишим түзүп, турак жай алганбыз. Биз тараптан эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Биз келишимдин негизинде жанагы айына төлөнө турган акчаларды биз өз убагында төлөп келгенбиз. 2021-жылдан бери ушул күнгө чейин 2 жылдан ашык убакыт өттү. Эч кандай ал тараптан айткан убадалардын үстүнөн чыгыш алган жок Эмаком компаниясы. Эми биздин кайрылуубуз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке ушунча 120 батирдин ээси, ошо 120 батирдин ээсинин атынан кайрылып өтөбүз. Ошол Эмаком компаниясынын жумушун эмненин негизинде жумуш алып барбай атат. Бул убакка чейин сноска кетсин деп да айтышты. Мына Ош шаардык сотто чечим чыгыптыр, сноска кетсин деп. Облус сотто дагы ошондой чечим чыгыптыр. Эми жогорку сотко кайрылышыптыр. Пока жогорку соттон жумуш баштала элек экен. Биз суранып кетет элек.
урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке ушул ишти өз көзөмөлүнө алып жакшы чечим чыгарып берсин. Бул жерде 120 адамдын укугу бар. Кыргыз Республикасынын жарандары болот бүт баары. Биз эч кандай мыйзам бузууларга барган жокпуз, ниетибиз дагы жок. Биз жөн гана талап кылабыз, суранып кетебиз. Ушул убакка чейин Ош шаарынын мэриясына кайрылдык. Биринчи вице-мэр Замир Юсуповго кайрылганбыз. Мыйзам негизинде эле эч кандай жаман жакшы сөз айтпай эле көзөмөлгө алып ишти карап берүүсүн өтүнгөнбүз. Замир Юсупов бизге ошо курулуш тууралуу бүт тармактын жетекчилерин чакырып берди. Чакырып маселени жеринен тактаган аракет кылды. Ал жерде айтышты архитектура менен келишим түз болгон, Мосводоканал менен келишим дагы түз болгон, эч кандай көйгөй жок бул жерде. Бул жерде эң эле көйгөйлүү болуп жаткан маселе бул пожарный уруксат бербей атат экен. Уруксат бербегенин себеби ошол эмокон салып жаткан Разаков атындагы турак жайдын арт жагында, то есть күнчыгыш жагында жер үйдү пожарный ходко уруксат бербейт экен. Ошол жер үйдү ошо ээси менен, менчик ээси менен келишим түзүп, какой-то бир частьтын төлөгөн. Калган канча сумма калганы чындыгында бизге белгисиз. Азыр пожарный уруксат берсе, мына газдан дагы бүт баары ошо экспертизага жөнөтүлөт. Ошонун негизинде бүт баары мыйзам негизинде жумуш бүтөт деп өздөрү айтып белгилеп кетишти. Азыр эми мына бул жерде 120 үй бүлө бар. Кээ бирлери ижарага батир алып жашашат, колунда жаш балдары бар. Ошондой эле азыр ошо бүт элек домго, мына биздин домго, Мамат Саков 226 турак жайында эч кандай шарты жок, суусу жок, газы жок, свети жок. Ошол жерде азыр бир 2-3 үй бүлө көчүп келди аргасыздан. Ижарага батир төлөгөн, батирге ижара төлөгөн акчасы жок. Ошолордун дагы укугун коргоп берүүңүздү суранып кетебиз. Азыр менде суроо. Канча жашап атышат алар? Алардын эми жашаасы ошо сууну сырттан алып келет, ажатканага сыртка чыгышат. Суук эч кандай, отопление жок, жылытуучу нерселер жок. Эми бир жесир аял экен, атын атабай эле коеюн. Бир бойго жеткен кызы менен ошол жерде азыр күн көрүп жатат. Барып жеринен тартсаңыздар деле болот. Бул турган эле сөз. Эч кандай баягы ашыкча сөз эмес. По факту эле айтып атабыз да. Ооба, мен атым Жоробаева Назгүл. Мен дагы ушул үйдөн үй алганмын. Мен азыр именно жогорку кеңештин депутаттарына суроо бергим келип атат да. Силер эмне сүйлөй бересиңер, кайра артка кайта бересиңерби? Кечеги жогорку кеңештин депутаты Жусупов Эмиль келип бизге бир айдын ичинде ишими бүтүрүп, бардыгын бүтүрүп берем дегенсиңер. Бул бала сүйлөп, бир дагы ишти аткарган жок. Жогорку кеңеш именно ушул Эмилди ортого коюп, сүйлөгөн сөзүнө жооп берсин. Эгерде колунан келсе иш баштабайбы? А колунан келбесе эмнеге бизди ушунча элди кыйнайт? 120 квартирада жок дегенде 3-төн 4-төн адам жашайт. Канча адамдар квартирада жашап атат? Эмне мынча элди кыйнады ушунчалык? Колунан келбесе анда тапшырсын, анда бүтүрө тургандар бүтүрсүн ушул ишти. Элдин бардыгын алдап эле, булар бардыгы аферист болуп бүтүптүр ужечи.
Бардык аферист экен. Бирине ишенсең, эми үмүт кыласың, мелиси келип ал дейт, эмили келип бул дейт, бакыты келип бул дейт. Уже ишенич калбай айлабыз кетип калды ужечи. Эмне кылышыбызды да билбей калдык. Именно жогорку кеңеш Эмилди ортого салып бүтүрсүн биздин үйүбүздү. Мен булардан сураныч, өтүнүп кетем дебейм мен. Мен буларга талап коем. Бүтүрсүн биздин үйдү. Бүтүрө албаса анда бүтүрө турган инсандарга, бүтүрө турган адамдарга берсин анда. Мен ошону талап кылам. Сиз канча бөлмөлүү фатир алдыңыз эле, канча акча төлөгөнсүз? Мен Келишимди канчанчы жылы түзгөнсүз? Мен 2020 жылы келишим түзгөнмүн. 3 комната квартирадан 2-ни алганмын. Мен наличка алганмын. Компания түзүңүз ортодон бирөөдөн? Мен ортодон бирөөдөрдүн колунан алганмын да. Эми ишенип алганмын да, эмаком деп бүтөт деп ишенип жакшы тилек менен алганмын. Азыр өзүм квартирада турам. 20 миңден квартплата төлөп атам. Ошондуктан же квартплатабызды төлөп бербейт. Договорда бар да. Бүтпөсө квартплатаңарды төлөп беребиз деген, же квартплатабызды төлөп бербейт. Азыр көрүп атасыңар, бүт бардыгы кымбатчылык. Квартплата төлөп жашаган адам гана билет. Квартплата төлөбөй өзүнүн үйүндө жашагандар билбейт аны. Канча сом төлөп атасыз азыр ушуну? 20 миңден төлөп атам. Тиги үйдү канчага сатып алдыңыз экөөдү? $42.500. Экөөдү. Эки квартира алгам. Ассаламу алейкум. Биздин президент Садыр Нуркожоевич жана жогорку кеңештин депутаттары жана дагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Сиздерден кайрылуу тилек. Мына 120 адамдын атынан биз чыгып атабыз. Сүйлөп Эмаком компаниясынан биз үй алганбыз. Биз жолдошум экөөбүз 2 комнатный квартира алганбыз, 60 квадрат метр. Азыркы учурда биз квартирада турабыз. Буга чейин биз Москвада эмгектенип, ошол жакта 3,5 жыл эмгектенип, бул үйдү алып, бул жакта жашайбыз деп ниет кылып келгенбиз. Азыр болсо Эмаком компаниясы 2021 жылы 1 кварталда беребиз деп обещать эткен. Биз күткөнбүз 22-ге чейин, 22 жылы мартта беребиз деди, июнда беребиз деди. Андан бери ушул күнгө чейин келип такалды. Анан биздин айта турган сөзүбүз, эмне үчүн ушул үй курулуп баштаганда карай турган тиешелүү органдар караган жок. Эмне үчүн газдан, пожарный входду ачыш үчүн пожарныйдан, госрегистрден, ошол жактан эмне үчүн каралбады, эмне үчүн ошол 1 этажы курулуп атканда, котлован казылып атканда ошол нерсени токтотуп калган жок. Себеби дегенде ошол кезде эгерде токтотуп калса, же болбосо курулбайт, талапка туура келбейт деп айтканда, ушунча адам 120 үй бүлө чоң суммадагы акчага күйбөйт эле, убакыттан күйбөйт эле. Ошол биз айта турган нерсе, биздин үй бүтүп эле калган. Азыркы учурда аварийный состоянияда эмес. Болгону ал жерде жер үй турат. Ошол жер үйдү бузуп, пожарный входду ачыш керек. Ошол маселени гана чечип бериш керек. Эмакомдун күчү ал нерсеге жетпей жатат. Сиздердин жардамыңыздар менен балким ушул маселе чечилип, 120 адам өзүнүн үйүнө жашаганы кирип калар. Сиздерден суранабыз. Негизи мурда план боюнча канча жителдерге бүтүп качан бериш керек деп Договор боюнча 2021 жылы 1 кварталда. Бирок узарткан, күтүп тургула дагы мен жолдошум былтыр 2022 жылы үйдүн ключун алам деп атайын Москвадан июнь айында келген. Июнь айында келгенде күтүп тургула сентябрда дептир дагы. Дегенкен макуланда деп дагы кетип биз иштедик. Анан биротолу могул 5 сентябрда ключту беребиз, силер ремонтту баштайсыңар дагы, анан кирип жашайсыңар деди. Анан биз ушул сентябрга чейин августта келдик дагы, анан ключту мен алдым. Келип туруп ремонт кылалы десек, суусу жок, свети жок, канализация казылган эмес, уланган эмес ошол нерселери. Жашаганга ылайыктуу эмес. Эмакомдун жетекчилиги өзү жакында 1 ай мурун келип обещание берип кетти деп атпайсыздар. Ошондо эмне деп сүйлөштүңүздөр? Эмне деп айтып? Бизде анын видеосу дагы бар. Биз сиздерге беребиз аны. Эмакомдун жетекчиси Мелис Жусупов ал буга чейин көп жолу обещание берген, бирок андан да жогорку турган азыркы учурда депутат экен. Ошол ишти баштап берген экен Эмил Жусупов. Ошол өзү келип, мен өзүм колго алам, мен бүтүрүп берем, мага 1 ай срок бергиле деген.
ошол видео бизде бар, доказательство. Биз сиздерге беребиз. Биз аны макул деп күттүк, чыр-чатак чыгарган жокпуз. Бул жерде чоң эжелер да макул күтөлү. Ушул депутат сүйлөп атат, өзүнүн сөзүн жерге таштабаса керек дедик. Анан бир айды күттүк, бирок эч результат болгон жок. Телефонун албай койду, жооп бербей койду, өчүрүп койду. Сентябрда жооп кыласыздарбы? Ооба. Ушул жылы. Кандай болгон? Курулушта азырда жүрүп атат, Азыр сиздерде турабыз. үй Сиздер даяр үйгө свет, суу, газ жок, кира аяласыздар. үй бүтүп эле калган, 90% деп айтып атышат эми. Анан 10% эми эң главный жашаганга ылайыктуу боло турган жумуштар калган. Суу киргизиш керек, электр энергияны улаш керек, бирок ал кагаз түрүндө бардыгы документально такталган. Болгону Үйүн сотко берип, сот уже бузулсун. ошол сот чечимин гана күтүп атабыз. Нуркожоевичке кайрылайын дедим эле. Биздин Эмаком компаниясынын жетекчилери, ага инилер, үчөө тең депутат. Эмил Жусупов жогорку кеңеште депутат, Мелис Жусупов шаардык кеңеште, Эрлан Жусупов айылдык кеңеште депутат. Бул азыр депутат болуп иштеп отурушат орундуктарында. Анан неге ушу элдердин проблемаларын чечпей отурушат? Алар элдердин проблемасын чечкенин ордуна элдерге көйгөй жаратып атышат. Күндө офиске барабыз, жок Мелис Жусупов. Бирок ошо мэрияда чогулуштарга келип катышып атат экен. Бизге барбайт, күндө барам деп сөз берет, барбайт. Ушу проблемаларды чечип беришиңизди суранабыз. Семья ушу жогорку сотто калды, ушу жогорку сотко кайрылып кетет элек. Ушу оң жагынан чечилип берсе, ушу 120 семья көчөдө калбаса, ушу биздин проблеманы жакшы карап берсе эле, ошолордун колунда калды окшойт биздин тагдыр. 120. Азыр чындап заман деле кыйын болуп атат мынандай. Ушу Камчыбек Ташиевке кайрылабыз. Ушу президентибизге кайрылабыз, ушулардан жардам күтүп калдык. Башка айлабыз калбады. Кече саке тиешелүү органдарга кат жөнөттүңүздөрбү? Ооба, жөнөт. Айтып койсоң. Бул убакка чейин электрондук каттарды жөнөттүк. УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке жөнөттүк, жогорку кеңештин төрагасына жөнөттүк, Нурлан Шакеевке, Курманкул Золушевко жөнөттүк. Азыр ал жактан жооп күтүп атабыз. Мына уже ушул жума ичи келип калат деген үмүттөбүз, жакшы жыйынтык менен. Президентибизге да кат жолдогонбуз, жообун күтүп атабыз. Эми сөзүбүздүн аягында ушу 120 батирдин, ушу 120 квартиранын семьянын атынан чоң бир сураныч менен жыйынтагым келип атат сөздү. Мына жогорку сотто адилеттүү карап беришин суранабыз. Ушунча семья көчөдө калбасын, арасында орукчандар бар, жесир аялдар бар. Ушулардын көйгөйүн көзөмөлгө алып, жакшы жыйынтык менен чечип беришин суранып кетебиз.